ТМЖ каналында төрткөчө программасы башталды. Бардыгы төрткөчө, айылда, шаарда төрткөчө, төрткөчөдөн жолукканбыз, төрткөчөдөн коштошконбуз, төрткөчөдө ырдаганбыз, төрткөчөдө бийлегенбиз. Биз анда төрткөчө программасын баштайбыз. Кеттик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздарды сыналга жакын чакырам. Бүгүн бизде төрткөчө программасына бардыгы жандуу, биздин жаштык эстрада тобуна бир кол чаап коелучу. Келиңиздер, баарыбыз биргеликте. Келген коноктордун бардыгы жандуу ырдашат, бардыгы бизде жандуу өткөн күндөрдү эске салабыз. Биздин оркестр менен биргеликте Жеңиш агай баштаган командасына мына башында ыраазычылык билдирип калалы. Анда келген конокторду тосуп алалы. Биз эфирибизди баштайлы. Кеттик анда. Бардык биз көрүүчүлөрдү сыналга жакын чакырабыз. Урматтуу биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөр, ТМЖ каналында төрткөчө программасы башталып отурат. Эски күндөрдү эске салабыз. Кызыктуу окуяларды эске салалы, жаштык кезибизди эстейли дегендей. Колунда турган пластинка бул бардык биздин үйдөгү аталарыбыз, апаларыбыз билет. Далай бийлерге бийлешти. Бунун ичинде далай ырлар катылды дегендей. Анда биз программаны баштайбыз. Мен эместер менен бүгүнкү конокту тааныштырам. Бүгүнкү биздин коногубузда кыргыз эстрада ырчысы, кыргыз эстрада жылызы Ажарлуу айым бизге конокко келип отурат. Анда тосуп алыңыздар. Венера Назаралиева сиздердин алдыңыздарда. Венереже, саламатсызбы? Кандай келип алдыңыз? Манайыңыз кандай? Манайым жакшы. Сыналгын көрүп отуралы дегенде бүгүн эски күндөрдү эске салалы, төрткөчө программасы. Бүгүн кеңири, эми төрткөчө дегенде эми бул жер төрткөчө эмес, бирок биздин сыртка чыксак төрткөчөдөн Венереже кетип аткан экен. Анан дароо биз үйгө чакырдык, конок кылып, анан бирге маек кылалы деп, жакшы күндөрдү эскерели деп. Венереже, келиңиз. Анда мен программанын жүрүшүнө жана айттым. Ар бир программада бир жылга токтололу. Мен азыр токтоло турган жыл 1991 экен. Ал жылда көп эле жумуштар болгон экен, көп эле иштер болгон экен. Андан биз бир кичине 2-3 жаңылыкты көрүүчүлөр менен бөлүшүп коелу. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде 91 жылы 31 августта мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндө декларация кабыл алынып, Кыргыз Республикасы көз карандысыз эгемендүү демократиялык мамлекет катары салтанаттуу жарыяланган. Көз каранды эместиги шартында 91 жылы 12 октябрда Аскар Акаев жалпы элдик шайлоодо Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланган экен. 91 жылы 5 февралда кандай окуя болгон? Республиканын Борбор шаарынын тарыхый аты калыбына келтирилип, Фурузия кайрадан Бишкек деген өзүнүн азыркы атына калыбына келтирген экен. 1991 жылы Ошто Ош шамы деген гезит 3 тилде жарык көрө баштаган экен. 1991 жылы төрөлгөн жаш улан кыздар азыр 30га чыгып калыптыр. Бул деле жакшы жаңылык болуш керек ойлойм. 91 жылы 17 мартта жекшемби күн болгон экен. Эң сонун. Жакшы жаңылык. Баса мен дагы ушул жылга дагы кошумчалай кетейин. 1991 жылы мен 1 класска баргам. Кошалар. 91 жылы Венера Назаралиева 1 класска барган. Мен ошондуктан 91-ди тандаган окшойм. Келген конокко кичине бир дал келүү сүп болушу мүмкүн. Венереже, келиңиз, эми жаштык күндөрдү эстейли. Жаштыгыңыз каерде өттү? Жаштагы кызык күндөр мектептен баштайлыбы? Боло берет. Мен Аксы районунун Кербен айылында төрөлүп өскөм. Азыр 91 жылы деп сен жаңылыктарды, ошол жылы болгон окуяларды айтып атсаң, мен көз алдыман өтүп атат да. Кадимкидей. 91 жылы мен 1 класска баргам. Ошондо кара форма, ак фартукту тагып, башыма 2 бантикти тагып папам алып барган да. Азыр сен айтып атсаң, мен ошол күндөр эсиме келип, дарбазадан сыртка чыгып, папамды ээрчип бараткан кездерим көз алдымда элестеди да. Канча жашыңызда баргансыз? 7 жашымда. Азыркы 5 жашында барат экен. Тамам. Эми ал убакта Кайсы мектепте окудуңуз? Сармат Качкеев атындагы Таштөбө орто мектебинде алгачкы жолу ошол мектепке кадам таштагам. Мектепке учурга барганда ушул 1 класстагы эстеги окуялар барбы? Эсте калган окуяларбы? Эми эсте калган. Ыйладыңыз беле же барганда, же качып келе бердиңизби? Жок. Мен болсо эң кызыгы биз мектепке барганда тамга деле тааныбачубуз да. Ал кезде азыр эми баардыгы окуп барып атышпайбы? Сиз айтмакчы бала бакчалардан, бала бакчага биз деле барганбыз, бирок тамганы тааныбачубуз да ал кезде. Азыр болсо
биринчи класска барган жаш балдардын баардыгын экзаменден өткөрүп кадимкидей окутуп анан кийин алып атышпайбы? Биздеги экзаменди эске салбайлы ошол кезде кандай эле экзамен? Анан оң колун көтөр. Оң колун көтөр. Анан ошондо жаңы биринчи класстын босогосун аттаганыбызда бизди мектепте класстарга бөлүп, А класс, Б класс деп бөлүп башталды. Анан кийин мен ойлоп турмун да, сен наракка барасың, сен бияка барасың деп эле бизди бөлүп атса, азыр бизди экзаменге кирет экенбиз деп титирейм да, мен эмнени окуйм депчи, мен тамганы тааныбайм да, тамганы тааныбасаң көрүп туруп анан кийин мектепте кабыл алат экен деп аябай коркконум эсимде да. Мектеп учурунда мен дароо эле айтып атам, кызык окуялар, экзамен деп калдыңыз, бирок ар бир силердин убагыңыздарда деле алифбей майрамы деген болгон. Ооба, болгон, сөзсүз түрдө. Кайсыл тамгадан ыр айткансыз? Мен Эсиңизде барбы? жок, эсимде жок экен. Эсимде калбаптыр. Н тамгасы болушу мүмкүн. Мен эгер кайсыл тамгадан Венера Назаралиева кайсыл тамгадан айткан болсо, мен ошол ырын айттырайын десем, жада калса кайсыл тамга экени эсте жок. Азамат, жаштыгыңызды эске салабы? Бул сиздердин убагыңыздарда кандай бар беле иштеп Албетте бар да. Биздин үйүбүздө бар болчу. Чоң ушундай түйүндө радиосу бар. Үстүндө ушундай пластинка коюлуп, анан кийин секин коюп койчубуз. Эгер бул чыйылып калган болсо же бир кичине баягы чаң-чуң түшүп калган болсо, кайталана эле берчү да. Үй жыйнап атканда менин чоң эжелерим ушуну пластинканы коюп туруп, анан кийин үнүн бийиктетип алып туруп, орус жырлар болор эле, София Ротарнын ырларын коюп ошого алып туруп. токтоло. Мисалгачы кайсыл ырларды көрүп уккансыз? Кайсыл ырлар болгон? Най-най-на-на-нам, на-на-на-нам, сөздүн таппаган. Лаванда ошол ырды көп укканбыз. Бул жерде азыр кыргыз эпосторунун терме жана айтыштарын антологиясы деп жазып коюптур. Ошондо азыр мындай кол менен кылганда үн чыгабы же ал өзүнүн аппараты болобу? Өзүнүн аппараты болот. Ичинде манас чыгат окшойт турмаз. Байыркынын жомогу депчи. Тарс эткендин баары тамаша. Венереже, эми жаштык күндөрү эске салып аткандан кийин сиздердин убагыңыздарда кайсыл ырлар 91-жылы биринчи класска барган экенсиз, кайсыл азыркы орус шаарлардан кайсыл бир кыргыз эстрада ырларында кайсы ырларды көбүрөөк укуш элеңиздер? Анда биздин кыргыз ырчыларынан жаңы топ болуп Жаш кыял, Нур топтору аябай популярдуу болчу. Ошол эле Айчүрек Иманалиева, Динара Акулова, Бекборбиев ошондой эле жылдызы жанып турган маал болчу. Аябай биз дагы ырларын сүйүп угуп, жада калса туурап ырдачубуз. Турап кумириңиз ким? Кайсыл эстрада ырчыларданбы же кино актерлордонбу? Кайсыл адамды күмүр тутуп элеңиз? Жашыңызда өз ар бир адам жашында күмүр туткан адам болот. Анан мен өзү Ныязал атында музыкалык мектеп бар. Биздин Аксы району Кербен айылындачы, райондун центринде. Ошол жерде комуз бөлүмүндө окугам да. 5 жыл мектепте окуп атып эле школдо окугам. Анан түштөн кийин, сабактан кийин ошо эмеге барат элем. Бирок өзүм комузда ойноп эме кылганы менен аябай эстрадага жакын болуп өстүм. Анан Гүлнур Сатылганова ушу 5-6 классында экен. Ысык көлдө Кадыр түн деген фестивалдарда аябай сонун жетишкендиктерин көрүп алып телевизордон ошол эжени туура ырдап баштадым да эмнегедирчи. Ошол жаш кезде ырлаган ырлардан азыр эсиңизде барбы? Алифбей майрамдагыдай эле эстен чыгарып коелу. Бир куплетпи же кайсыл ырды көбүрөөк ырдачу элеңиз? Же жанагындай эле най-най-най-най, най-най-най-най. Көп эле ырларды ырдайт элем азыр мен диским эсиме келбей калды. Диским ага мен сүйлөп турайлы. Музыкалык тыныгуу бизге кезеги жетип отурат. Музыкалык тыныгууну бүгүн сиздерге ким жандуур менен сонун чыгармаларды аткарып берет? Алтынбек Арапов, тосуп алыңыздар. Алтынбек Арапов бүгүн бизде конокто. Сиздерге жандуу музыкалык тыныгууну Алтынбек досубуз аткарып берет. Алтынбек, сизге ийгилик анда. Рахмат, чоң.
түнү Таңшығыча табышмақ тұтар сыры Таңдап кеттің таңы салқын өлі күнні Таба албай қайрылғанда қайтшыны Артық бекен башқа жерден көркімі Арбалсам да бір келерсен ала тону көргіні Сағынғанда бір келерсен, сарғайғанда бір келерсен, ала тону көргіні Қала берем мекенімді сен ізде Жүрсі кендеп алыс жерден аман соң Өтінірің өкірігім елесте Жүргін сайын жалын дүркі жанар Жалын дүркі түш көрігі жанырығы жанар соң Жалын дүркі түш көрігі жалын дүркі түш көрігі жанырығы жанар соң Сағынғанда бір келерсен, сарғайғанда бір келерсен, ала тону көргіні Ала тону көргіні Ала тону көргіні Мен сізге жашынакай бұл жақта сүрөттөрүңүздү алып келишкенбиз. Номер биздин биринчи сүрөт Венера Назаралиева эжекебиздин жаштыгындагы сүрөттү азыр мен сиздерге көрсөтөм, бирок сүрөт кайсы жерде качан тартылган, бул архив кандай, өзү баяндап берсин, өзү кармап. Бул Венера Назаралиеванын жаштыгы экен. Кол чаап коелу, көрүңүздөр. Венера Назаралиеванын жаштык кези азыркы менен окшош экен. Жо, бул кийинки эле сүрөт да булчу. Бул айылдан жаңы шаарга келип, окуга тапшырып, шаардык болгонго. Шаардык болуп аткандагы көйнөктөрдү көрбөйсүңбү? Шаардык болуп, анан сиңдим келген, мен шаарды бир сыйра көрүп, анан сиңдиме үйрөтүп, ошол кездеги сүрөт экен да булчу. Сиз шаарга эртерээк келген, сиңдиңиз кичине кечирээк келген. Анан сиз шаарды билген адам катары. Адам болуп, анан көрсөтпөйм айландырып. Аркабызда фонтан турат, ушу Новай парк болсо керек. Ушул жерде айландырып барып сүрөткө түшкөм. Ушул сүрөттү таап алдым. Окшап коелу. Венера Назаралиева өзү дагы жана кептин башында айтты, мен Ниязалы Борошо да? Жок, музыкалык мектеп. Музыкалык мектеп жонгон, ошол мектепте окуудан сырткары, мектептен сырткары дагы билим алып, комузду 5 жыл окугам деди, бирок мына сүрөт ошол айтылган сөздөргө дал келип атат. Болгондо дагы бул микрофондор, көйнөктөр, эми Венерачы өзүңүз айтып бересиз бул сүрөт боюнча дагы, келиңиз. Бул сүрөт биздин мужской костюм, шум, жилет менен галстук. Анда мужской мода женский жок эле кийип атчылык да. 91-жыл мужской мода болгон. Жо, бунда мен кийин 6-классыман тарта Жунай Мамлянов атындагы лицейде окудум. Ошондо КВНдеги бир нерсе аткарып атканмын го, мынча. Ошондо мен эркек бала болуп, бул болсо бир суроо берип, жооп берип атканда КВНде көрүнүш. Кайсы тартылып жылы? калган. Кайсы жыл экен? Жок, ошто эмес, айылда. Айылдагы сүрөт. КВН башталат, шатуулар жаңырат.
издейли тапкычтар, көңүлдөр ачылат. Шайырлар тобу, тапкычтар тобу, даярда жобуңду. Укмуштай кызык, укмуштай сонун КВН оюну деп ырдайт элек да. Азамат, мен ошол малда ырдаган ырыңыз азыр, Ошондо ырдап. Жакшы, бирок мен бул жерде Венера бул сиз да? Мен? Же тиги арттагы көрүнүп? Жок. Венера Назаралиева көрүңүздөр, бул кийген көйнөктөр, галстук кимдики эле? Классташтарым болсо керек. Балдардыкы да. Балдардыкы? Шляпа бар экен башында. Азаматтар, жаштык күндөрү Назаралиева Венера эчкебиздин абдан бир сонун өткөн. Венера Назаралиева эчкебиз эми кичинекейинде кандай болгон? Венера кайсы бирисиз? Бул жерде мен кошулбай калдым. Мен иним менен сиңдим. Бул Венержанын сүрөттөрүн таап атканда көрсө бул сүрөттү мага жөнөткөн, эми эски сүрөттү көрсө бул Венерже бул сүрөттө жок экен, көрсө бул сүрөттү өзү тарткан экен. Жанында турган менин иним, бир тууган иним Алтынбек, анан эң кичинекей сиңдим. Бул ошол мен 1-класска барган маалда 91-жылы төрөлгөн сиңдим. Бул сүрөттөгү? Ошол сиңдим. Кичинекей кезинде түшкөн. Бул сүрөт кайсы жылы тартылды эле? 91 болсо ушу 91-жылы тартылган да, карабайсың, муну айлы бирге чыга элек да. Жаңы эле төрөлгөн. Карабайсың, качествону деп ушундай эле айтып атат го мага эчкебиз. Кол чаап коелу. Венера эчкебиздин жаштыгын эске салган сүрөттөр, анын арасында жөн эле бир сүрөттү жөнөтүрүптүр. Эми азыр бул сүрөттүн баары ачыгын айтыш керек. Шаарда эмес, айылда. Адашпасам үйдө апаңызга чалып, WhatsApp'тан чалып, ушундай бир сүрөттөрдү жөнөтүңүз деп аткан мен сөздөрүн угуп калдым да. Ошол боюнча айтыңызчы, эски сүрөттөр. Биякта эски сүрөттөр менен жок экен, ушундай берүүлөрдү сурап калышса эле, алып келем деле унутуп калдым деп калам. Анан кийин азыр WhatsApp бар го. Апама айттым, тартып жөнөтөрүңүз десем, апам тартып, кайсы сүрөтүңдү тартайын деп 10 чакты сүрөттү тартып жөнөткөн экен. Арасынан тандап биз дагы ушул Венереже болуш керек, башкача болуп турат деп чыгарып келсек, көрсө бул сүрөттү Венереже тарткан экен. Айылдан биздин апабыз болгон сүрөттөрдү бакы ар бир үйдө альбом болот го, ошол сүрөт альбомдогу сүрөттөрдүн бир 10го чакынын тартып жөнөткөн экен. Жаштыгыңызда жакшы бир сүрөттөргө түшүп калган экенсиз. Бул жерде бир дал келүүлөр, окшошуулар болуп атат. Жаштык боюнча сөз берип калды. Кайсыл кинолорду көрүш элеңиздер? Ошол маалдарда биз мындай элестетүүлөр менен айтып берейинчи, кинолорго баргансыздарбы? Эми ал малда кинотеатр жок болчу, кинолор бар. Жок, кинотеатр бар болчу, киного барат элек. Бирок көбүнчө сериалдар аябай мода болуп аткан болчу. Просто Мария, Байларда ыйлашат, Санта Барбара деген сериалдарды кечинде саат 7:30 башталат эле. Эртеси күнү саат 10 кайталап берет эле. Кечиндегисин да көрүп, эртеси күнү дагы 10 кайталаганда сөзсүз көрчүбүз. Ал убакта баягы эме болуп аткан кезде телевизор бардында болсо дагы мындай жакшы иштебей, коңшулар болуп топтолуп туруп бир үйдөн көрчүбүз ошол күндөр. Ушундай сыналгылар менен. Жок, бул кийин чыкты. Бул жинипи кийин чыкты. Алмалда бурайт элек, бурай турган жерлери сынып калат эле, кычкач менен катыр деп эле бурап койчубуз. Айнектерди караңгылатып тосуп, да үстүнө шейшептер менен ийилип атып, караңгы кылып, сону кылып көрчүбүз. Сериал деп калдыңыз, эми баягы кечинде көргөндөн кийин эртеси көрбөй деле койсо болот. Бирок эртеси как бу көрбөгөндөй кечет, ушундайынан отуруп, Мен эрте менен эрте уйларды атам падага кошот эле, пада деп коебу. Маек эми кызып атат, маек азыр эми. Анан кийин козуларын, торпокторду чыгып атат, торпокторду бөлүп калат элек да, эм койбосун деп бөлүп калып туруп, анан мени кайтартат эле. Түшкө чейин мектеп башталгыча мен барып жайып келишим керек, талаага барып, анан кийин эрте менен кетет элем дагы 10го жакын айдап келип калат элем, апам урушат эле. Кечинде эле көрдүң го кинону, эмнеге келдиң дагы деп урушса деле болбой эле. Жок, мен кином калып калды деп атып. 2 саат жайып туруп келип калып, сөзсүз түрдө кайра кайталап онда көрчүмүн да. Уйлар көрбөйт. Жок, алар кайякта көрөт. Кайякта көрөт. Азыркыдай эгер ушундай болгондо, азыркы Венера болгондо, эми азыр каякта, бирок азыр телефон болот эле. Анда жыргал болсо эле сериалда ушу талаага чыгып кетип, азыр бардык жерде антен бар. Азыр эмне болот экен, азыр башталат, азыр болот деп ушунчалык бардык нерсени коюп туруп даярданып жүгүрүп келчүбүз да. Талаада болсо таладан, каякта болсо мына оюнуп аткан болсок дагы ошол маалда 7-ден
7-15ге чейин үйдө болуп калчубуз. Бардык мен эле эмес, ушу айылдын бардыгы эле үйүндө отуруп калчу. Венера Кино Назаралиева көрдүңүздөр эми багы айылда кезүү деп коет Ооба. малдарды. Андай болчу беле же өзүңүздөрдүн Кезүү дагы болчу эле, кезүү келер малда жүрөк аябай сыгылат го. Жок, билбейм, ал нерсени өзү жигит киши кылыш керек да, билбейм. Венерече Бизде мындай да, 5 бир тууганбыз, анан бир иним бар болчу. Азыр иним каза болуп калды. 4 кыз, анан иним мен кичинекей болгондуктан эжелерим бар болчу. Анан биз кыздар кайтарат элек да. Иним жаш болчу да. Анан кийин тоого барасыңар, кезүү келатат дегенде эле ушу эртең мен ооруп калам, эртең мен мындай болуп калам деп эле алдын ала эле жүрөк сыгылып баштайт эле. Бирок ага деле карабастан барып кайтарып келчүбүз. Азыркы эстрада ырчысы Венера Назаралиева эгер айылга барып калса, кадимкидей жашоо улана берет. Уланып берет, айылда эле чоңойгонбуз. Очок, тандыр. Баары бизге таандык. Бар сиздерге таандык. Кол чаап коелу, Венера Назаралиева. Абдан бир жөнөкөйлүк. Венереже, эгер жаштыгыңызга кайтам десеңиз, эмне жумуштарды сагындыңыз айылдын жумуштарынан, мал баккандан бөлөк? Азыр өзүңүз айтыңыз, мал баккандан бөлөк, сериалга чуркап келгенден бөлөк, эмне айылдагы жумуштарды, эмнесин сагындыңыз ошо эски күндөрдүн? Айтып атпайм, бизде бала иним кичинекей болгондуктан эркектердин жумушун мени кылдырчу да негедир. Суу ташыйт элек. Суу аябай алыс болгондуктан 50 литрлик флягты өзүм көтөрөт элем. Жок, өзүм көтөрбөйм, араба менен айдап. Алыстан барып сууну толтуруп, ал суубуз дагы бир чылдырап чыгат эле. Чаңда болсо, ысыкта болсо чаң болот бутубуз. Жамгырда болсо ылай болот, ошол жактан алып келсем, апам болсо кир жууп койгон болот, кайра жөнөтөт. Кайра бир күндө 10-15 жолу барып койчумун да, ошол суугачы. Анан айылда мени водовоз деп кое алган. Шүкүрбектин кичинекей водовоз кызы дейт болчу бардык. Шүкүрбектин водовозу деп, Ошентип ат коюшчу. Ошондуктан жашыңыздагы суу ташыган күндөрдү сагынасыз. Азыр деле шаарда кылсаңыз болот экен. Азыр эми үйүбүздүн ар комнатасынан чыгып атпайбы? Түшүнүп атам, бир ошо сиз айтып аткан флягты алып, же бир бочканы алып, айылга бардым да. Кетиң ХБК жакка ошодон райондон алып келиңиз. Аз деле айылга барсам, аз бардыгы жетишип, үйдөн гранттар чыгып, бардыгы жетишип калыптыр. Анан апамдын эң чоң небереси менен да азыр айтып калам, силер суу ташыбайсыңар, силерге жыргал, телефон көрүп отурасыңар, биз ушинтип суу алып келчү элек деп эле какшай берем айылга барсам. Абдан жакшы, Венереже, эми ошол үйдөгү жумуштар боюнча азыркы Венера менен ошол малдагы Венеранын айырмасы кандай? Айырмасыбы? Бир топ өзгөрдү. Жаштыгыңыздагы кыялдарыңыз азыр барбы мисалы? Бар да. Кайсыл кыял? Жаштыгымдагы Ол кыял эмес. Ушул кыялыма жетип атпаймбы? Ушу жашоом, азыркы иштеп аткан жумушум, бардыгы ушул менин кичинекей кезимдеги бир кездеги кыялдарым. Азыр ишке ашып, мынакей ушул менен жашап атам. Үйдө сиздердин үй бүлөңүздөрдө ушундай таланттуулар? Бардыгыбыз, бизде бардыгыбыз музыкалык мектепте окуганбыз. Атам кыяк тартат эле, аккордеон. Күндү кечинде биздин үйдө концерт. Ар күнү майрам болчу да. Өзүнчө эле чип-чип жөжөлөрүм, чип-чип менин жөжөлөрүм. Сар башыңа бармак нана эмен багайын ардактайын, кою чөпкө киресиңер, эркен ойноп жүрөсүңөр. Ой менин деп атам ырдаса, биз болсо жөжөлөрүм деп жадагасы ушинтип бийлеп ырдашыбыз. Сиз айтыңыз ошол жерин. Ой менин дегенде мен жөжөлөрүм деп көрөйүн. Ой менин. Жөжөлөр. Мен тоңочотам болор. Эми иштеге болот. Кет. Ой менин. Жөжөлөрүм. Ой менин. Жөжөлөрүм. Чип-чип менин жөжөлөрүм, чип-чип жөжөлөрүм, чип-чип менин жөжөлөрүм. Коча коелу. Биз ушинтип ырдасак кечинде тамактангандан кийин күндөрдө апам менен атам бизди көрүп сүйүнүп отурушат да. Анан кийин кашыктарды, эжем болсо кашыктарды алып чыгып мынантип, анан коңшулардын баары бизди карачу, суктанышчу. Азамат, жакшы, багы эстегенде бир аз уялып, бирок абдан бир сонун таасир кыла турган балалыкты эстегенден өттүк, бакыт бар деген сөз бар. Эми жашыңызды айттыңыз, ошол үйдө концертле деп, кино эле деп. Кино көрүп атканда ошол кинонун ичинде каармандар бар. Далай турасаңыздар керек. Кимди? Олорду айтпайм дейбиз. Анан ошо мектепте окуп калган кезде жанагы бүт эле дароо эле карачы, Венереже. Мен суроону айтпай атам да, менчи болсо керек деп коем. Венереже эми айтпай, мен айтып берейин, эми кайсылар бар экен эми арасында дегендей. Жанагы
байларда ыйлашат деп Марианна деген баш каармандын ролун ойногон Марианна эле да, эме атын өзүнүн чыныгы атын таппай калдым. Вероника Кастро. Вероника Кастро. Ошол эркекче кийинип алып, анан кийин кепкаларды кийип алып, баягы жемпирлерин нерине байлап алып, короодон ашып, аябай ушундай ашып десем, мен да ошол кинолорду көргөндөй эле. Ошондой образдарды жараткан, биз дагы ошону туурап, эми мен кепкасын талашат элек деп, үйдө бир эле кепка болчу эле. Аны аябай таалашып, аны аркага кайрып кийип, кыскасы мектептин баары эле ошол болуп кеткен. Марианна болуп кеткенбиз. Азамат, эски ошол эме классташтар менен айылыңызды бир эки сүйлөө менен эмес, бир кичине узагыраак мындай бизге чагылдырып бергичи сөз менен, кандай балалыгыңыз өткөн жер ошол күндөр? Биз Кербен айылында Дөңкүштак деген суу ташыган жол, таштак жол. Азыр чаң, эң акыркы көчө, бизден кийин дагы бир көчө, анан кийин тала болчу да. Аз барсам ошо тала жок. Бүт катар-катар үйлөр салынып кетиптир. Ошол чаң көчөдө жөн эле баса бербестен, жөн эле бассак болот да, чаң көчөдө атайын бутубузду топурак, мындай топурак да, бир 6-7 сантиметрге чейин топурак. Төрт көчөгө чаң көчөдөн. Ошол чаң көчөдөн. Конок келип турду да. Чаң көчөдөн жөн эле баса бербестен, куюн кылып ойночубуз да, куюн кылып бутубузду жиреп бассак, аркабыздан баягы туманга окшоп тим эле чаңдар асманга сапырып, ошону менен рахат алчубуз. Азаматтар, ошол күндөрдүн өзү рахат болчу. Венера эже, сизди ырдагандан бөлөк биздин экран артында дагы көрүүчүлөрүбүз баары билет. Ырдагандан бөлөк дагы таланттарыңыз көп. Мен өзүм айтып берейин же сиз айтып берчи? Мактанасыз. Сизде жок. Актриса катары дагы кандайдыр бир ролдорду жакшы ойногон катары, акыркы ойногон клиппи же киноңузбу кайсыл болду? Адашпасам клип болду. Кино болду, кайсыл болду? Жок, биз жакында эле Ош улуттук театрда жаңы классика койгонбуз. Ошол классика бир ат унутчактым да. Айта бериңиз. Кабатанын ролун ойнодум. Жуучайым. Экинчи жуучайымдын ролун ойнодум. Эң акыркы ролум ошол болду, Кабата. Сиз актрисалыкты окугансыз, же ырдаган менен кошо? Студияны окугам. 2 жылдан кийин азыр ролдорду жаратып, кинолордо, клиптерде. Ооба. Мен буну сураганым себеби бар, Венера эже. Эң биринчи тартылган киноңузбу, же ойногон драмаңызбы, же клиппи, кайсыл эң биринчи камера менен иштешкен күнүңүз эсиңиздеби? Кайсыл? Мен театрда Бар үмүтүм сенде София Булан, Мурзагапаровдун Бар үмүтүм сенде София Булан деген чыгармасы бар эле. Ошондо жаш кыз, главный героиня Асиянын ролун ойногом. Кайсыл жылы эсиңиздеби? 2001-жылы. 2001-жылы. Кол чаап коелду. Мен сиз ойногон клиптер боюнча суроо даярдаган экенмин. Өзүңүздүн жашооңузда билес факт боюнча даярдап келдим суроону. Мен сизге анда варианттары менен жарыялап коеюн. Санжар Кошбай уулунун Жеңелер деген клибин абдан бир сонун образ менен ойноп берген. Ай жеңелери, ол малда тойлорду алып дегендей. Ошол ырда биздин эжекебиз жеңенин, адашпасам, жеңенин ролун аткарган. Башкы клиптеги биринчи образым ошол. Санжар Кошбай акебиздин Жеңелер деген. Кол чаап коелу, эң биринчи клип ошондо болгон экен. Кайсыл жылы тартылган деген суроону мен Венера эжеге берем азыр. Өзү табат болуш керек. Ошол биринчи клип эсинде болуш керек. Ошол Жеңелер деген клип А варианты 2006 жылы 29 октябрда тартылган экен. Бул биринчи вариант. Бул варианты 2005 жылы 18 ноябрда тартылган экен. Бул экинчи вариант. Бул варианты 2005 жылы 25 январда. Г вариант 2006 жыл 14 декабрда тартылган экен. Сизге 2005 жылы январда болсо керек, кар болчу да, суук болчу. Ноябрда деле кар жок коюш мүмкүн да. Жок. Алмалда жабайт болчу. Ошто ноябрда жабайт эле, январда болушу мүмкүн. 2005 жылы. Октябрь 2005, ноябрь 2000, октябрь 2006, ноябрь 2005,
Январь 2005, декабрь 2006. Январь 2005 болсо керек. Январь 2005. Кайсыл январь? Кайсыл число, кайсыл күнү? Күнүн билбейм да, эми унутуп калдым. Кайсыл саат, минута, кайсыл жок, аларды айтпай эле коеюн э. Кол чыгап коелу. Тура тапты. 2005-жылы 25 январда эң биринчи клип Венера эжебиздин ошол Жеңелер деген клипти ойногон экен. Андан кийин далай кинолордо ойноду, далай театрларда ойноду. Акыркы клибиңиз адашпасам Айтурган Эрмекованын той болгондо да анда дагы Жеңелер. Көрсө Венера эжебиз Жеңелердин ролун мыкты аткарат экен. Болгондо дагы ошол Эрмекованын Айтурган эжебиздин тою эске салып, ошол азыркы биздин программабызга дал келген бир сонун той ырын сону чагылдырып берген экенсиздер. Венера жанда биздин студияга кош келипсиз. Биздин эжекебизден бир сонун чыгарма сураналы. Болгондо дагы жандуу үн менен биздин артыбызда Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинин жаштык эстрада тобу бар. Алар менен биргеликте Венера эжебиз жандуу урдап берсин. Кол чаап коелу, келиңиздер. Венера эже. Бакыт издеп ала тоону жердеге, ардагымды жолдоңган деп жоготту, арманымды агызайын жел менен, бөпөлөгө махаббатым өлмөстөн, көкөлөгүн yaşımdı tөгөн бирок көргөзбөй булуттар жанда өтпө жалгыздыгын уnutkar жанды жууп сал жамгырыңа
сонун жандуу үн менен эстрада тобу менен бир сонун чыгарманы тартылып өттү. Биздин конокто бүгүн биздин программабыз төрткүчө программасы ТМЖ. Конокто Венера Назаралиева. Кол чаап коюп өзү кандай деген. Венереже. Жакында бир жакшы жаңылык менен бөлүшөйүн деп атасыз. Алдыдагы арттагы ошол өткөн күндөр менен бир кичине жыйынтык катары бир сонун концертиңизди берип, элге тартылып атасыз. Ошол концерт боюнча келиңиз. Маек кылалы. Мен ушул жылдын 8 мартында дүйнөдөгү эң сулуу аял, ал менин апам деп аталыштагы чоң программадагы жеке өзүм концертимде Султан Ибраимов атындагы ошол улуттук театрдын сахнасында өзүмдүн күйөрмандарыма тартуулайын деп турам. Саналуу гана күндөр калды. Албетте менин концертимде ушул артында турган искусство факультетинин, Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинин ушул жаштык эстрадалык тобу сөзсүз түрдө коштойт. Келиңиздер, барыңыздарды күтөбүз. Биздин программабызга окшош экен, түркүчөгө окшош, бардыгы жандуу болот. Жөнөкөй, карачы бүгүн айттым, сиз көчөдөн азыр тосуп эле биз конокко чакырып, кеңири сүйлөшүп отурабыз, мындай эле. Жандуу болот бардыгы. Концертти айтып алыңыз, келиңиз. Кайсы ырлар болот, кимдер болот конокто? Концертте камераны карап айтыңыз эле, биякта. Концертте өзүмүн эч ким уга элек жаңы ырлардын бет ачары болот. Өзгөчө эне жөнүндө, апа жөнүндө ырларга көбүрөөк басымдуулук кылам. Ырдайм. Жандуу ырлар болот. Сонун сюрприздер болот. Тигини аралаштырабыз дейбиз. Тигини. Фонограмма ырдаш кыйынбы же жандуу ырдаш оңойбу? Не деп атасың? Жок, эми ушундай суроо экен менде. Фонограмма ырдаш кыйынбы же жандуу ырдаш оңойбу? Кайсы бирин жеткиликтүү кылыш? Оңойрөөк, жеңилирээк? Фонограмманы ырдаш оңой да? Тескеринчи, азыр кыйын болуп калды дешет го баары. Неге кыйын болуп? Билбейм, ооз кыймылдап туруш да кыйын болуп калды азыр бара-бара деп. Андай эмес Жок, андай. Жандуу ырдаш, берилип, жан дүйнө менен. Кайсыл ырлар, кайсыл жанрда ырларды көрө ырдайсыз? Оор салмактуу, шаңдуу, Аралаш, салмактуу ырлар да бар. Позитивдүү ырлар дагы сөзсүз түрдө болот. Андан сырткары өзүм комуз менен ырдайм. Комуздун кошосун да. Венереже эми сиздин концертиңиздин аталышы дагы бир өзгөчө экен. Дагы бир жолу атап койсоңуз. Дүйнөдөгү эң сулуу аял, ал менин апам деп аталат. Айылдан биздин энелерибиз келет концертке, апабыз баштаган. Анда ушул концерт ийгиликтүү өссүн. Мен сизге ийгилик кылайм. Биздин программабызга дагы бир жолу кош келипсиз. Эфирден пайдаланып биздин энелерге ушул жерде ыраазычылык билдирип алсаңыз болот. Кандай бир урушкандарын, эркелеткендерин деле айтып алсаңыз боло берет. Баарыңыздарды урматтуу апалар, эжелер, айымдар, келе жаткан майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Аял заты, сиздер эң сулуусуздар. Бул бизбиз. Аял зат сүйүү ачкычы, апалар жашоо бактысы деп бекеринен айтпас чыгар. Андыктан дагы да болсо сиздердин майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Ар дайым жадырап жайнап, жакшылыктын төрүндө, ийгиликтин төрүндө, балдарыңыздардын төрүндө узак өмүр сүрүшүңүздөрдү тилейм. Ахмат, бул энелерге болгон жакшы каалоо тилектер болуп атат. Андан тышкары ал жерде сонун бир жандуу ырлар да ырдалат. Барыңыздарга айттым. Мен бул жактан сонун белегимди, белек деп едим. Бул белек эмес, сизге сюрприз болсун. Биздин программа бардыгы эскиче болуп атат, бирок бул сумканы атайын таап келдик. Сыртында эски мунаралар бар экен, эми эскиче болсун депчи. Сизге суроо. Ушунун ичинде эмне бар? Жок. Кармак айтмай жок. Венереже мен кичине жакындаштырайын. Суусундук бар? Суусундук. Ооба, жаллаба суу бар. Булактын суусу бар. Мен сизге кичине жакындаштырайын. Кандай бир ушул жаштык күндөрүңүздү эске салган бир нерсе бар деп кое берейин. Илгери бул нерсе абдан бир керектүү буюм болгон. Мен кичине эле жакындаштырам, ал жагын өзүңүз таап алыңыз. Кандай бир
жакшы нерселерди укканбызбы? Ичинде көп нерсе катылган. Радио болушу мүмкүн. Кол чаап коюңуздар. Радио эмес, бирок кол чаптырып койдук сизге. Сүйлөп турган, ырдап турган. Билбейм, жакындаштырып көрүңүз. Сүйлөп турганбыз радиолот да. Эми башка нерселерди эле сүйлөп турган. Будильник. Сиздердин убагыңызда будильник бар беле? Бар эле. Бар эле. Бул нерсе абдан бир сонун нерселерди сактап турганга жардамы тийген дейинчи. Эме. Фото Фотоальбом? Кол чаап коюңуздар, фотоальбом дагы эмес. Фотоальбом дагы эмес. Тыйын топтогуч эмне эле? Копилка. Копилка. Мен кайсы нерсени салып тур көрүп коеюн. Жок, ал эмес. Анда ал башкача бир түзүлүштө болмок. Көп нерсени сактап турган, мындайча айтканда көп нерсени ичине батыра алган. Ичинде бардык нерсе болгон. Мени каратат, мен нерсе көрсөтөм кандай эчекебиз. Кайсыл бар? Анда Өзүңүз айта бериңиз. ооба. Мен анда Венережем тилекке каршы таппады. Баарында ичинде ар нерсе бар деп жана айттым. Мен анда көрсөтөм. Бул биздин сизден көрсөтпөй турган, жаап тура турган кагазыбыз экен. Бул кассеталар болчу. Кол чаап коюңуздар. Ичинде бардыгы болчу. Таанышпы? Тааныш. Ичинде кинолор көрчүлеңиздерби? Мен ушул сонун эски бир буюмдарды, ушул кассеталарды үйдө барбы? Үйгө барып ушул кинолорду көрсөңүз болот, жаңы чыккан кинолор, мунун ичинде азыркы кыргыз кинолорун көчүрүп койдук. Мен анда сиздердин кол чабыңыздар менен ушул белекти Венера Назаралиевага ыйгарып коеюн. Кол чаап коюңуздар, биздин эскиден эски буюмдардан бир келген коноктор ушундай белек берели. Венереже, бул белек сизге. Рахмат. Рахмат. Сонун белек. Ичинде кинолор сөзсүз көрүңүз. Дагы бир конокко чакырганда келип айтып бересиз. Венереже. Кандай кино экен да? Ооба. Эми кайсы кино бар экенин көчүрүп койгонбуз. Венереже, биздин студияга келип бергениңизге рахмат. Ушундай бир жөнөкөйлүк менен бир сонун айыл жергесин эске салып, суу ташкан күндөр эске салып, биздин Төрткөчө программасына келип, бир маекти куруп берген үчүн сизге ыраазычылык билдирип калалы. Анда мен сизге эркин микрофон берейин. Келиңиз. Коштошуп алыңыз. Азыр эле куттуктадым. Сиздердин ушул куттуу студияңыздарга келип маек берип атканымдын өзү чоң бакыт деп эсептейм. Төрткөчө программасы мага аябай жакты. Эски күндөрдү, сонун балалык кездеги, алтын балалык кездеги күндөрдүн баарын көз алдыман өткөрүп, өзүмчө бир бактылуу мүнөттөрдү жашай алдым. Рахмат сиздерге. Венереже менен коштошобуз. Венереже эми кетип атканда бир сонун жандуу чыгармадан дагы бирди аткарып бересиз. Сизге ыраазычылык билдирип калалы. Негизи айтып коет го, ыйлай ала турган, анан ырдай ала турган адамдан түңүлбө деп. Бүгүн биздин конокто Төрткөчө программасында Венера Назаралиева эжекебиз болду. Кол чаап коелу.
Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин Түркүчө программасы аягына жетип келип отурат. Бүгүн биздин программабызга дем берген, Түркүчөгө дем берген биздин жаштык эстрада тобуна ыраазычылык. Анан бизди жакшынакай ыр менен жыйынтыктайбыз. ТМЖ каналы Түркүчө программасы, Темирлан Рустамов. Көк асманда жаңбыр болып төгілгендөй, бұлттарда қапысынан бөлінгендөй, қайықсымау толқындардан жалғыз қалған, өткім келмейді бұл өмірді сені көрбей. Жұмық өтіп өмір қарылбай, жоғытқан күнім қара табылбай. Байлығым бермейді барын тұрмышта, бақытым биік ұшқан құш тұрат. Көк аспандан жаңбыр болып төгілгендөй, бұлттардан қапысынан бөлінгендөй. Өтіп төмір қайрылбай, жоғытқан күнім қара табылбай. Байлығым бербейді барын тұрмышта, бақытым биік ұшқан құш тұрат. Көк аспанда жаңбыр болып төгілгендөй, бұлттардан қапысынан бөлінгендөй. Өтіп өмір қайрылбай, жоғытқан күнім қара табылбай. Байлығым бербейді барын тұрмышта, бақытым биік ұшқан құш тұрат. Көк аспанда